Assalamu alaikum qadrlуу ата-энелер, ардактуу байкелер, эжекелер, жеңелер. Жана албетте Кыргызстандын келечектеги эң мыкты красавчик балдар жана сулуу боло турган кыздар көптөн бери күтүлгөн. Баарыбыз ушул күндө кубанып келип турган Баластан интерактив журналынын презентациясына куш келипсиздер. Кол шарыңыздар менен биз баштадык. Концерттагы бир өзгөчө форматта өтөт, бирок анын баарын айтканга чейин мен өзүмдүн атыман кубанып жатканымды сиздердин бул баш орунда келген зрительдерибиз, балдар, кыздардын ата-энесине кайрылуу өтөлү. Көптөн бери күтүп аткан кубанычтуу күн келип жетти. Мен өзүм дагы кубанып турам. Бир татакай кичинекей кыздын атасы катары бул Баластан журналы пайда болгондон баштап өзгөчө кубанып үйгө алып келип бергенге дагы бир мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошоң менен канча жылдан бери Кыргызстанда, кыргыз тилинде биринчи жолу жасалып аткан чоң жумуш болуп атат. Ошоң менен чогуу бүгүнкү концертте Баластан интерактив журналынын тиркемесин дагы мындай жөнөкөй жалпак тилде айтканда приложение программасы дагы биринчи жолу жасалды жана ийгиликтүү түрдө иштеп жатат. Аны дагы сиздер үчүн тартууламакчыбыз. Деги эле кызыктын баары али алдыда. Биз сиздерди дагы бир куш келипсиздер деп алдыдагы концертке даярдыгыңыздарды текшергибиз келип турат. Эң алгач, ардактуу ата-энелер, сиздер азаматсыздар, сиздер азыр кол чаппай эле отуруп турсаңыздар болот. Серьезный болуп, азыр биз сиздердин балдарыңыздарды, кыздарыңыздарды текшергибиз келип. Бүгүнкү чоң концертте нукура кыргыздын баатыр жигиттери, эркек балдары көп бекен же сулуу татынакай принцесса айымдары көп бекен текшеребиз. Биринчи жигиттерден, балдардан баштайлы. Анда эмесе келиңиздер. Балдар командасы, баатырлар, балдар барбызбы? Баракелде. Бүгүнкү концертке келген балдардагы нукурамдай жоокер болгондон кол жаппай деп кыйкырып атышат. Азыр кыздар текшерели. Сулуу кыздар, девочки, ваши аплодисменты. Жана албетте сиздердин дагы ар дайым кубанычыңыздарды, өзгөчө мүмкүнчүлүк түзүп турган жана биз дагы бүгүн сиздерди көргөндөн кубанып турган татынакай ата-энелер, сиздерди бир уккубуз келип турат. Балдарыңыздарга ушул чоң майрамда, чоң концертте кубанычыңыздарды, куттуктооңуздарды кол чалар аркылуу ыйгарып койсоңуздар. Ата-энелер барсыздарбы? Анда эмесе Баластан интерактив журналынын чоң сабагына куш келипсиздер. Мен бүгүн мугалим болмокчумун жана менин окуучум бар. Бул окуучу кыз өзгөчө кичигип жүргөндү жакшы көрөт. Азыр тосуп алсак. Келиңиз, кире коюңуз. Кечиресиз агай. Жок, такылдатып кириңиз. Кечиресиз. Кандай строгий агайма, так деди, кире коюң. Кечирип коюңуз агай. Каякта жүрөсүз? Эмне кылып кечигип жүрөсүз? Мээрим кыз. Мен деген Баластан журналын сатып алып, ошондуктан кечигип калдым. Кечирип коюңузчу мен агай. Макул, Баластан журналын сатып алып кечигип калсаңыз, кире коюңуз анда мээрим. Эмне окудуңуз журналда? Баластан журналда мен койнек жөнүндө окудум, койлор жөнүндө окудум, достор. Анан билесиңерби, Баластан журналынын Сейтек театрында бүгүн таанытуу концерти бар экен да. Таанытуу концертинде кимдер конокко келет экен, билесиңби сен мээрим? Билбейм. Анда билбесең, бизден келген меймандарыбыз менен чогуу баарыбыз бир кол чабуулар менен Акшоола балдар хорун тосуп алмакчыбыз. Бергиле анда тосуп алалы.
Анда эмесе дайыр жол кол чаап койсоңуздар болот чыр балага. Кадырлуу меймандар, актерду эң мыкты актер кылган өзүнүн образынан акырына чейин чыкпай ойношуп, мына чыр бала кетип баратат. Болбосо баары тааныган, баарына сүймөнчүк болгон Тамашу лигасынын чемпиону, Ак өргө Сити командасынын өкүлү Самат Эркинбеков. Самат, сизди чакырсак болобу? Кол чаап койсоңуздар. Самат, сиздин атыңыздан биз ыраазычылык катыбызды ыйгарып коелу. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Жана албетте эле сөзсүз түрдө бүт хорго барып бул жактан жетекчиңиздер менен сүйлөшүп аласыздар. Кимге канча белек бар экен? Баарыңыздарга белектер бар. Бүт баарына сүйлөштүкпү? Конечно, сүйлөштүк. Кол чаап койсоңуздар болот тургандар. Чоң рахмат Самат сизге. Азыркы доордо интернет жок болсо көп нерсе оор болуп калмак. Ошондуктан азыр интернет деле кенен баарында бар, телефон деген баарында бар. Кантип дагы жакыныраак бололу, кандай кылсак дагы жеңилирээк болот. Кааласа журналдан, кааласа журнал менен колуна телефонду кармап алып, уюлдук телефонду кармап алып, Баластан интерактив журналынын тиркемесине кирип дагы чогуу кызыктар, жомоктор дүйнөсүнө дагы бир сапар алса болот деген ойдо бул жакшы иш чара жазалып биринчилерден болуп ийгиликтүү аткарылып, жана азыр сиздерге көргөзмөкчүбүз. Айта кетчү нерсе, азыр отуруп дагы кааласаңыздар Apple Store'дон, кааласаңыздар Play Market'тен көчүрүп телефондоруңуздардан колдонсоңуздар болот. Ал эми азыр дагы ушул биздин Баластан тиркемесин сиздер үчүн тартууламакчыбыз. Көңүлүңүздөрдү көгүртүр экрандарга буруп бериңиздер. Senin de ben süzdük ey. Baba gitti. Koruyor ondan. Gitti oldu. Attı baba. Attı baba. Biz ondan çaktık. Attı baba dur. Saldım. Vırtölöt. Üstüne uçuş gerek. Vırtölöt. Aaa bir stoplanalım. Ne oldu? Vertolotun Kırgızcası diye Kırgızca dedim. Vırtölötün Kırgızcası. Вертолет деле. Скорый помощь kaç? Скорый помощьтун кыргызчасы. Скорый помощьтун кыргызчасы. Скорый помощь эле да. Насороктун кыргызчасы, насорок эле боюнча эле. Кеттик анда. Насорок операция кылып келели. Анчылпанын кыргызчасыбы? Анчылпанын кыргызчасы деген бул эчки да? Эчки. Негизи эчки болуш керек, негизи эчки. Жоп, опа, көрмө, мүзмөн көтөрүп жакшы болот экен мындай. Жираф. Бул жираф. Жираф деген мен сериалым башталып калды. Бар, мамаңан сурап келчи бар, Мамаң өлө кыйын билет ушуну баары деген. Маманын кыргызчасы апа. Мен жакшы билем. Түшүндүңбү? Анчылопа. Баластан таанып билүү тиркемеси менен кыргыз тилин үйрөнүү эми дагы да оңой. Кыргыз ариптерин, кызыктуу кыргыз эл жомокторун, жаныбарлардын, жер жемиштердин, унаалардын кыргызча сүрөт сөздүгүн камтыган бул тиркеме сиздин балаңыздын аң сезимин өнүктүрүүгө жана тил үйрөнүүсүнө шарт түзөт. Тиркеме үн менен коштолуп, эске түйүп калуу үчүн атайын сынактар камтылган. Акыра тиркемени Play Market'тен жана App Store'дон көчүрүңүз. Баластан балдар дүйнөсүнө кош келиңиздер. Дал ушул тиркемени сөзсүз түрдө сиздер дагы көчүрүп колдонуп көрүңүздөр. Ал эми болгон эле видео роликти 1000 уккандан бир көр демекчи, сахнага Баластан интерактивдик журналдын башкы редактору жана ушул кечеге өзгөчө күйүп даярданган мырзаны чакыргыбыз келип турат. Бир кол чагыңыздар менен тосуп алсаңыздар, кененирээк маалымат жана албетте эле түздөн-түз балким сиздерге дагы айтып бермекчи. Тосуп алыңыздар, Жаныбек Абидеген, келиңиз ага, сиз тосуп алалы. Биздин Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев сөз баштарды айлан айын кыргыз элинде баштайт экен. Биз ушу чакан ишкананын башчысы катары. Андан айын балдар кандайсыңар? Жакшыбы?
жана ошондой эле ардактуу ата-энелер, айланайын ата-энелер, биз бул жерге азыр көптөн бери, бир 3 жылдан бери чыгып келаткан Баластан интерактив журналы тууралуу айтып бермекчибиз. Азыр биз сиздерге эмне үчүн, урматтуу ата-энелер, Баластан интерактив журналын балабызга сатып бериш керек? Эмне үчүн сатып беришибиз керек? Эмне үчүн ушул журналды башка алып бербей же китепти алып бербей, так ушул журналды алып бериш керек деген суроого жооп бериш үчүн чыктык биз. Баластан балдар журналы алгач 2013-жылы чыккан. Анда Баластан китепче катары чыккан. 3 айда бир чыгуучу, андан кийин 2014 2 айда бир чыгуучу, 2015-тен баштап ай сайын чыга турган, андан кийин 2016-жылдан баштап ай сайын чыга турган интерактив журнал болду. Биздин журналдын 3 долбоору бар. Журнал чыгаруу 5 жаштан 5-класска чейинки балдар үчүн биринчиси. Экинчиси Баластан интерактив тиркемеси. Үчүнчүсү билим берүү лагери жайкысын. Ушул биз 3 долбоордун үстүндө иштедик буга чейин. Дагы буларды улантабыз. Азыр долбоорлор боюнча айтсам, алгач журнал жөнүндө жаңы эле качан чыкканын айттым. Журнал биздин өлкөдө негизинен аябагандай чоң проблема бар экен. Ал өсүп келаткан ушу Кыргызстандын ичинде жашап жүрүп балдарыбызга кыргызча үйрөтө албайт экенбиз. Баластан ошо ата-энеге жардам бере турган журнал болот. Жөн эле бала кечкисин сабактан кийин окуп кое турган журнал эмес. Ата-энеге жардам болсун деп биздин команда ошонун үстүндө иштейт да негизинен. Бизде мисалы чыккан макалалар жөн гана окулбайт. Аны окуп, ал макаланын видеосу болот, аудиосу болот, интерактив байланыш болот окурмандар менен. Эмне үчүн? Анткени ата-эне үйгө чарчап барат кечинде. Кечинде чарчап барганда баласы атасы менен албетте ойногусу келет, туурабы? Атасы чарчаган атасы бар апаңа бар же башка бир шултоону айтышы мүмкүн. Ата-эне шултоо айтпай, ата-эне баласын тарбиялаш керек экен да, ар бир жакшы нерсе бул үйдөн, үй бүлөдөн чыгат экен. Мамлекеттен же мектептен мунун баары экинчи планда. Ошондук үй бүлөгө жакшы көңүл бурушубуз керек. Биз ошо көңүл бурусун, ата-энеге жардам берген журнал деп билиңиздер. Биздин башка журналдардан айырмабыз ушул. Бизде мисалы алгач журналдын ички мазмуну жөнүндө бир аз айтып өтөйүн. Мисалы бизде бул ким ал эмне деген, кыргыз эл жомогу, мына сага баракелде, ушул сыяктуу рубрикаларыбыз бар. Мисалы бул ким ал эмне, биздин энциклопедиялык материалдар. Эмне үчүн биз буларды кайталап чыгарып атабыз, энциклопедиялык материалдар? Албетте буларды интернеттен тапсаңар болот, буларды китептерден тапсаңар болот. Бирок ал китептер ошо совет доорунда чыккан, азыр чыкпай атат алар мисалы. Анан ошону биз мисалы ата-энелер менен сүйлөшкөндө ата-энелер көп айтат, мисалы биз кыргызча таппай атабыз дейт. Орусча бар, же башка тилде бар, бирок кыргызча жок. Мисалы менин чыгармам деген рубрика бар. Бул менин чыгармамда мисалы балдарга дем болсун деп балдардын чыгармалары, ата-энеси үчүн, байкеси үчүн жасаган эмгектери, кол эмгектери, сүрөттөрү, ырлары чыгып турат. Андан сырткары биздин журналдагы башка журналдан айырмасы апендинин жоруктары деген рубрикабыз бар биздин. Мында мисалы түрктөрдүн Кожо Насриддини бар, жана башка уйгур өзбек элдериники бар. Буга чейин биз жакшылап карап көрсөк, мисалы совет доорунда апендини бир тиши түшүп калган, бир эки сакалы бар, калпакты тескери кийген, кыйшаңдап сүйлөгөн киши болчу экен. Биз мисалы анын атайын образын иштеп чыгып, арык эмес, семиз эмес, бай эмес, кедей эмес, мисалы атайын ушул образды сүрөтчүлөр менен кеңешип тартып, ушул образда биз ай сайын журналыбызга апендин жоруктарын, жакшы жоруктарын, негизи бул апендин жоруктары күлкүлүү нерсе болгону менен бизге сабак берүүчү окуя да. Ошондуктан биз муну образын иштеп чыгып, балдарга тартуулап атабыз. Андан сырткары мисалы биздин журнал баягы элдерге, ата-энеге биз журналды сунсак, менин балам көп китеп окубайт, кечке эле китеп окугусу келбейт дейт. Албетте бала китеп окугусу келбеши мүмкүн, ал келечекте юрист болушу мүмкүн, же болбосо бир химия факультетин бүтүп технолог болушу мүмкүн. Мисалы биздин андай балдарга дагы мисалы бардык кесиптин ээлерине арналганда биздин ар бир рубрикабыз. Мисалы алардан бир эки жөн айтып өтөйүн. Алардын бири бул мына сага. Мына сагада бул тажрыйбаларды, мисалы бир эки жана сүттү, боепту кошуп кантип футболкага сүрөт тартса болот деген сыяктуу. Мунун баары элементтер келечекте керек болот. Мисалы баары эле журналист болгусу келбейт, баары эле кыргыз тил мугалими болгусу келбейт. Мисалы ошо мына сага дегенде, мисалы могу рубрикабызда бул юрист болом деген, бул жерде кылмышкердин
изин табуу деген оюн экен да. Бул оюн атайын келечекте юрист болом деген, жана тергөөчү болом дегендерге мисалы арналган. Бизде юрист болом, анан экономист болом дегендер көп өзгөчө коомубузда. Мисалы азыр түшүндүрсөк, анан мисалы бир видеосун көрөлү мунун азыр. Ой, салам достор. Менин атым Мерим. Биз мына сага рубрикасындабыз. Мен азыр тергөө иштерин жүргүзүп, менин уюлдук телефонумду ким кармады экен деп билбей аныктай албай турбаймынбы достор. Мага жардам бересиңерби? Биз болсо бүгүн Шерлок Холмстун ролуна киребиз жана биздин уюлдук телефондорду ким чукулап, ким кармап атканын аныктаганга биз жардам беребиз. Ал үчүн бизге мындай штемпельный подушечка деп коет, жаздыкча, штемпельный жаздыкча. Каныстабар саткан дүкөндөрдө тапсаңыздар болот достор. Анан албетте калем менен блокнотуңар керек, анткени кимдин мондай изин алдыңар жазышыңар керек, билишиңер керек. Анан мондай тарт керек. Уюлдук телефон меники. Анан сүрөт тартканга мондай кисточка керек. Эң биринчиден бизге биздин шектүү адамдардын мондай изин алып алышыбыз керек. Таза кагаз керек бизге, анан мондай нерсени алып барып деген канакей, мага колуңдун изин берчи дейсиңер. Макулбу? Анан алар деп коркуп берет. Монтип басышат бармактарына. Мына мен көрсөтүп берейинби? Мына монтип. Монтип көп калып калды. Анан кагазга монтип баскын дейсиң. Басып өзүнүн бармагынын изин калтырып калат. Эмнеге бардыгын ар башка адамдардын бармак изи ар башка болот. Ошондуктан силер телефонуңарды ким кармады жөндөкөй эле аныктап бассаңар болот достор. Ошентип моментип бир туугандарыңардын колунун бармагынын изин алып, астына монтип аттарын жазып алсаңар болот. Жазып алып келип анан телефонуңарга көп монтип издерин баары калып калган болот да, монтип калып калат. Анан мен телефонумду, уюлдук телефонумду ким баскылап кармады экен деп туруп ойлоносуңар дагы. Келгиле аныктайбыз деп анан тартып аласыңар дагы. Монтип себесиңер телефонуңарды. Анткени из көрүнбөйт да. Бармактын изин көрүш үчүн ошентип тартып аласыңар дагы, себесиңер. Кисточка менен монтип акырын. Монтиңер. Кандай керемет. Издер өзү эле чыгып калбадыбы? Өзүнөн өзүнө пайда болуп калды. Көрдүңөрбү достор? Менин уюлдук телефонумду өзүм эле кармаган турбаймынбы? Деп өзүңөр эле көрүп коесуңар. Бирок көзүңөр көрбөй, эмне көрүнбөйт, даны көрүнбөйт десеңер, жардамга чоңойткуч лупа келет. Мына, моуну алып туруп анан монтип карайсың. Бул деген менин апамдын бармагынын изи турбайбы? Жок, атамдыкына окшош экен. Кана, жакшы карайлычы деп. Моментип тергөө иштерин жүргүзүп аныктасаңар болот достор. Ошондуктан кийинки рубрикада дагы көрүшкөнчө достор. YouTube'да Баластан ТВ деген биздин каналыбыз бар. Ошол жерде бул бардык видео бар. Бул балким кээ бирөөңүздөргө мисалы эмне кереги бар деши мүмкүн, бирок биз өзүбүздүн окурмандар менен бат-бат жолуккандыктан чоң проблема бар экен да. Бүгүнкү ата эне баласына оңураак бир жомок айта албайт экен. Баланы мектепке, бала бакчага берип коюп эле иш бүтпөйт экен колунда. Анан дагы бир маанилүү нерсе, бул жерде ата энеге орнашат. Журналда жалаң балдарга арналган эмес, эки бет мисалы ата энелерге арналган. Эмне үчүн ата энелерге арналган? Анткени чындыгында биз баарыбыз ата энебиз, мен да ата энемин. Балага оңураак жакшы бир сөз айтууда биз ошо жардам берсин деп атайын. Балдарга кеңеш, өзгөчө азыр планшеттер чыгып атат, аны колдонууда терс жактарын, оң жактарын айтуу, же болбосо башка сыяктуу башка акыл биздин аталардан калган кеңештерди берип турабыз. Андан кийин комикс жанрындагы аңгемелер чыгып турат. Мисалы, мунун баары өзүбүздүн редакциянын колу менен тартылган. Андан сырткары Баракелде деген бул таланттуу балдардан интервью алып аларды чыгарып турабыз. Анан ошондой эле журналда мисалы бул жерде сүрөт тартканды үйрөтүү, мунун баары үйрөтүү. Мисалы, мунун баары албетте интернетте бар.
А бирок журнал менен интернеттин артык айырмасы эмнеде? Мына жакында эле өлкөбүздө көп кит окуясы болду, мисалы баланы интернетке койсо бала ээчип кетет. А журнал иргеп кайсынысы пайдалуу, ошо ата эненин убактысын үнөмдөгөнгө жардам берет да, журналга дароо керектисин чыгарып аны биз сунуштайбыз. Анан менин жазуучум өзүбүздүн жазуулар жөнүндө анан менин куурчагым деген рубрика мында баягы баланы кийинки, мисалы мында деле жанагы биздин тигүүчү цехтерде иштегиси келген же модельер, дизайнер болгусу келгендер үчүн бул рубрика ылайыктуу. Мисалы кандай кийим кийет, кандай кылат. Мисалы эмне үчүн биз буларды ине жүйнечен айтып атабыз? Анткени барган сайын бала өзгөрөт экен. Мисалы биз мектепке барып сураганда кыз бала айтып атат, мен машина айдагым келет дейт. А мурунку кыз балдар айдагысы келчү эмес. Кечирип коюңуздар, бирок бара биздин арабызда ошо чылым чеккен эжелерибиз бар. Аларды көрүп анан кийинде өөн учурабай калышы мүмкүн да, бул нерсе биздин көзүбүзгөчү. А мунун баары аябагандай чоң проблема. Ал өөн учура, мисалы ошо кыз бала эмне үчүн машина айдагым келсе, менин апамдыкы бар дейт, эжемдики бар дейт, мен андай болуп келет дейт мисалы. Анан биякта кээ ошо жазуучулардын, балдар артисттердин чыгармалары чыгып турат. Биякта Алмаз Токтомамедов деген агайыбыздыкы. Андай мындай оригами деген кагаздан оюнчук жасоо чыгып турат. Балага баягы кечки окуп моторика деп коет, ошонусун өнүктүрүш үчүн баягы оригами жасайт. Муну сүрөттөн караганда оңой көрүнүшү мүмкүн, бирок биз муну ар бирин видео кылып ине жүйүнө чейин тартып ошо каналыбызга жүктөйбүз. Ал жерден көрсөңүздөр болот. Андай эле экинчи биздин долбоор журнал ошодон интерактив болуп кете берет. Баластан тыгып YouTube каналыбыздан көрсөңөр болот видеосун, аудиосун дагы. Андан кийин экинчи долбоорубуз бул Баластан тиркемеси тууралуу айтсак, бул Кыргызстан боюнча биринчи жолу жасалды. Мында кыргыз ариптери, кыргыз эл жомоктору, сүрөт сөздүк деген бар, анан Баластан журналдары бар, электрондук варианты. Бул өзгөчө чет жердеги биздин кыргыз боордошторубуз үчүн. Бул этникалык кыргыз эмес, жана Орусияга, Казакстанга, Америкага кеткен кыргыздар келип, мисалы бияка келип, кыргыз боорус айырмасы жок, кыргызча үйрөнгүсү келгендер. Мисалы келип китеп алып кетейин десе, чек арадан өтүшү кыйын, же алып кетиши кыйын. А бул жеңилдик иретинде алар мисалы муну жүктөп алса болот. Биякта бардыгы бар да кыргызча. Мисалы биякта тамгалары бар. Ариптерди билбей, ариптер жөнүндө эмеле жаңы эле роликте көрбөдүкпү? Атасынан сурап атпайбы, бул эмне, тигил эмне деп атасы айтып атпайбы? Биле албай калып атпайбы? Ошол сыяктуу биз мисалы тез жардам мунасы, бул жирафты акыра деген сыяктуу бул нерселер ушу биздин эмеде бар. Анан кыргыз эл жомоктору. Кыргыз эл жомоктору да бар. Атайын белгилүү дикторлор окуйт, Нурдөлөт Попоев сыяктуу. Анан сүрөттөрү өзүбүз бардык нерсе баягы редакция тарабынан даярдалат да. Андан журналдын электрондук варианттары муну үйдө жатып деле көчүрүп алып окусаңар болот. Андан кийин үчүнчү долбоорубуз биздин бул Баластан билим берүү лагери. Бардык киши эс алыш керек болгон сыяктуу, бала да эс алыш керек. Анан эс алуу дегенде биз бул жылы биринчи жолу лагерь уюштурдук. Бир чоң көйгөйдү байкадык. Ал көйгөй лагерь дегенде бала эмнени түшүнөт экен? Ошо лагерге барганда, лагерге баруу, уктоо, тамак жөө, көлгө түшүү, кечинде лагерди тазалоо, анан кечинде дискотека. Ушуну түшүнөт экен. А бирок аны биз унутушубуз керек. Билим алып дагы, китеп окуп дагы эс алыш керек. Бул маданиятты балдарыбызга үйрөтүшүбүз керек. Биз ошол максатта да лагерь уюштурганбыз. Бул жылы биринчи жолу уюштуруп, күнүмдүк лагерьде Бишкекте уюштурдук күн сайын. Анда мисалы кызыктуу оюндарды, акыл эс оюндарын, анан мындай спорт оюндарын Бишкектен анан Ысык көлдө уюштурдук. Бишкекте бир 400гө жакын бала келди. Көлгө болсо 22 бала келди. Мисалы мындай кызыктуу оюндарды булар Кыргызстандагы мектептерде жок, бардык эле мектепте бар эмес булар. Биздин баягы өзгөчөлүгүбүз ушу 3 маал тамак эмеси менен тарбиячылар менен чогуу бул эмеде балдарды эс алдырып келдик. Анан эми азыр бул 3 долбоорубуз биздики улана берет. Мына бүгүн эле жана Баластан тиркемеси жаңыланды, жаңы жомоктор, анан жаңы жана үй айбанаттары, канаттуулар кошулду. Аны көргөндөр билет. Анан жакында жасала турган долбоорлорубуз Апендинин жоруктары деген комикс китеп чыгаралы деп атабыз. Мисалы баарыбыз Человек-паукту же халкты балдарыбыз билет, а бирок өзүбүздүн каармандар бар. Жомокторубузда Эртөштүк сыяктуу, Эртабылды сыяктуу, Апенди да бир каарман. Ошол каарманды комикс кылып балдарга ылайыктап чыгаргатабыз жакында Апендин жоруктары китеби. Андан кийин жомок эл көп муктаж экен, атайын жомокту Баластандан өзүнчө тиркеме кылып 365 күн деген өзүнчө тиркемеси чыкты. Бүгүн телефонуңуздарга көчүрүп алсаңар болот.
Кадырлуу меймандар, өзүңүздөр байкадыңыздар, жетекчибиз журналдын баш редактору сиздерге колунан келишинче айтып, балким сүрдөп кетти, кол чааларды күтпөй эле качып кетип калды, экөөбүзгө бир кол чаап койсоңуздар жакшы болчу да. Чоң рахмат. Анда эмесе эми келиңиздер, бүгүн жалаң эле мындай маалымат эмес, сиздердин маанайыңыздарды көтөргөнгө жана албетте эле биздин өспүрүмүздөрдүн талантына дагы бир күбө болушуңуздарга мүмкүнчүлүк түзгөнгө аракеттендик. Кайрадан Акшола балдар хорун тосуп алыңыздар. Азыр алдыңыздарга бийлеймин аттуу чыгармасы менен таланттууларды таланттууларды. Сахнада 100 адам кылганды, бир татнакай кыз эле окшоштуруп бийлеп койду туугандар. Мыкты болду дегендер бир үн чыгарып колдоп койсоңуздар болот. Жаш таланттын келечектеги ар бир биринчи кадамдары мыкты болсун деген ойдобуз. Ал эми бүгүн өзүңүздөр байкагандай эле арабызда балдар да кыздар да отурат. Азыр балдарга дагы кыздарга дагы бул кызык болуп анткени баарыбыз эле кичинекей кезибизден күрөштү жакшы көрөбүз. Сиздердин алдыңыздарда дүйнөнүн эң мыкты 2 күрөшчүсүн чакырып келдик. Тосуп алыңыздар, булардан мыкты эч ким жок. Кимиси утат экен, азыр чогуу текшермекчибиз. Дүйнөлүк деңгээлде таймаш 1, 2, 3 баштады.
Куурчак театрдын билдирүүсүн ырашыбызды билдиребиз. Кадырлуу меймандар, анда эмес улантмакчыбыз. Байыртан барыбызга белгилүү бир сөз бар экен. Билиги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат дейт. Азыр биз мындай чыгып күрөш күчтүү текшерсек, ал эми азыр алдыңыздарга интеллектуалдуу күчтүү текшермекчибиз, акылдуулар чыкмакчы. Деги эле кыргыздын улуу аспабы 3 кыл комуз менен эч даярдыксыз төгүп баарыбызды таң калтырган дөкмө акындарыбыз бар. Буларды ар дайым биз башкача форматта чакырабыз. Азыр биз сиздер менен чогуу акындарды сахнага боксерлорду чакыргандай тосуп алабыз. Сиздер макул болсоңуздар. Ошондой эле музыка даярдадык. Анткени бүгүн дагы мыктылардын мыктысы, чемпион жана чемпиондун атаандашы келип турат. Тосуп алыңыздар. Сахнанын сол тарабынан чемпион Торес музыка даярдап кой. Чемпион. Сиздердин алдыңыздарда комузун колуна алып Кубат Тукешов чыкмакчы. Тосуп алыңыздар. Тукешов сиздердин алдыңыздарда. Мына туугандар, филармонияда чоң деңгээлде айтышкандай серьезно чыгып көмүп калгансыздар. Азыр мындай боксерлорду чыктып койсуз дагы бир жолу. Кандай дейсиз, элдер макул болсо анткени өспүрүмдөр көп болуп турат. Бир суран өтөлү байке. Репетиция жок, өзү да кызаргандан байкап турасыздар. Эмнеси башталып кетти Санжар Мырзаны тутат. Байке, боксер турат түшүнүк бар, өзүнчүлөр койчуңуз. Кубат Тукешов! Сахнанын оң тарабынан сиздердин колчоңуздар менен өзгөчө бир акын, баары эле таң калат. Мынчалык өзгөрүп кеттиңби сен депчи. Сахнада Элмирбек Иманалиев! Ал эми адаштырбаңыздар. Аты Элмирбек, фамилиясы Иманалиев. Болгон эле жашыраак варианты. Азыр канчалык деңгээлде сиздерге жагат жакпайт чогуу текшеребиз. Кадырлуу меймандар, эми серьезно тааныштырып коелу. Кубат Тукешов, Элмирбек Иманалиев сиздердин назарыңыздарда. Andana salamun aleyküm den amansınlar bın elesen. Amansın bın Elmirbek kardeşim borum senesen. Balastan jurnal deydeken al Kudayım bergen bereken. Halkım jakçılak koldu çapsan bol boybu jakpayda tursa gebeten. Erteden beri tuğandar Sanjardın ünün uktunda. Balastanday jurnaldı kuttuktaş üçün çıktımda. Anam bokuska çıkçu nemedeytimine culkunup Elmir çıktında. O kalkan balastan degen jurnal var. Jakşılar menen janaşkan, jamandar menen adaşkan. Ertenek okusak bolo tele dep jaş baldar jürüp toy talaşkan. Baldardın barın üyrenip al turgay sandı sanaşkan. Barına tüskön öbölgö bar bolsun jurnal balastan. Anamdan aytarım ay, geleceğin baldardın jarık kılat balastan. Kalıptan uzun baldardın anık kılat balastan. Can düğünözün ıymanga azık kılat balastan. İlim menen bilimge aşık kılat balastan. Oşondoy dağın aytarım, Kirgizçen emes Kırgızça süyletip koyot balastan. Ateneni urmat toğunun üyretip koyot balastan. Hazır kalkım ne zaman? Batıştan gelgen tumandar kaptap turgan bir zaman. Akçası var baylardı jaktap turgan bun zaman. Beybey çara baykuştu kaktap turgan bun zaman.
Kitep degen nerseni okuvagan bul zaman, ilim menen bilimdi tokuvagan bul zaman. Oşonduktan aytarım, jaş baldardı uzunday, üylötsök boldun ılayın. Jaş baldarga karaçı, ıyman gana surayın. Jakşılık bolson üşintip, şаңşı vırdap turayın. Jaş baldar gelgen turbayı, silerdi koldosun deymin kudayın. Hazırkı zaman it boldu, at götörgüz jük boldu. Jaş baldar getdi kıyılıp oynagan sini kit boldu. Andaydan Kuday saktasın, ağayım kırgız kalkımdı. Jaş baldar geldi karaça, alarım Kuday saktasın. Oşonduktan aytarım, Elmirbek'te inim var. Oşondoy baldar çıkkan son kırgız elin maktasın. Kağılayın jaş baldar, din soğuluğun bar bolsun. Tok toğulakın aytkanday, mingeningsiniz jal bolsun. Aradayım sizlerden üyüңөр, gülkü menen şaң bolsun. Oşonun barın koldomu Kuday özü jar bolsun. Halemin Elmirbek degen jaş bala, men menen çıktın sahnaga, men tileymin Kudaydan jetegör biyik askaga. Alıskı jolga çıgalek azır sen jorga kunansan, aman bolsan boy jetip alıskan inim çıgarsın. Kenen bolsan arının künden ülpet kurarsın. Uzun bolsan ömürün urmattu kızmat kılarsın. Jakşırdasan gövelden jaşa dep alıp jugarsın. Jеңişbekti kaңtarıp, Elmirbektin aڭtarıp alardın barın jıgarsın. Eң asıyga çıksan tolarsun, ardaktуу akım bolarsun. Jüreň özüңdün, jol jorgoңdun oңorsun. Güç kirgende güçörsün, gülkünün kursun bütörsün. Alı menen azamattın a degen dele karaça, jol jorgoңdu tüzörsün. Oşondoy bolsun ılayın, tağılayın Elmirbek. Kudayım berdi talantı koynuna takır katpagın. Men soranam Elmirbek eğlenip beker jatpagın. Ağayım kırgız kalkındı büt diliңden maktagın. Kalaya kırgız el gütöt kanakey Elmir baştagın. Elmirbek inim
Жаманды қолдабағын, байқұшты қордабағын, баластан оқып жүргін, телефон ойнабағын. Елмірбек елім, айтылған заман болсын, берілген салам болсын. Елмірбекте ақын болғын, жаниним аман болсын, жаниним аман болсын. Ай баракелді. Кетпей тұрыңыз Елмірбек мырза. Сізге Қуат мырза өз қолыңызбен тапшырып қойсаңыз, андан да жақсы болады деп ойлаймыз. Радиошылыққа Баластан гол концертіне. Көп рахмат. Алыста жан көрсін, жылдыз тетпейлік, қалпақшан, красавчик көрсін, қырғыз тетпейл демекші. Концертімізді оландауыз, ал эми азыр барыңыздарды чогуу музыка дүйнөсүнө сапарга чакырабыз. Музыка жан дүйнөнү эргитет, музыка жан дүйнөнү сергитет. Сиздердин назарыңыздарда Айкөкүл Кадырбекова жана Акманай тосуңуздар сиздер үчүн жардымды чалат. Akşamlar canlı geçlerin,
гүлүңүздү дагы унутпаңыздар жана сөзсүз түрдө белеңиздер дагы бар, белеңиздер дагы ыйгарып, сертификатыңызда ыраачылык катыбыз дагы сиздерге бермекчибиз. Чоң рахмат, экөөңүздөргө тең бул кол чаалар сиздер үчүн. Ал эми эки сулуудан соң сиздердин алдыңыздарга өзгөчө бир мыкты мырзачы тосалыңыздар. Искендер Султанбаев. Келе коюңуз Искендер. And Oscar goes to Искендер Султанбаев, ladies and gentlemen. Бул мырзага дароо эле Оскар беришет туугандар. Мына сизге берели. Азырынча Оскар даяр эмесе, сваркалап атабыз. Белеңиз дагы сиздеке. Болочок кыргыздын өзгөчө бир таланттын ээси экен туугандар. Карасаңыздар. Эжеке сиз апасы болосу, адаспасам, эжеси болосузбу? Чоң рахмат. Кол чаап койсоңуздар, ыраачылыгыбызды билдиребиз. Шарик дагы сиздеке. Келиңиз, бул тарапка зат болуңуз. Туугандар, мен жана мектептердин аттарын бир аз туура эмес айтып кеттим. Кезектеги чыга турган мектеп бир аябай өзгөчө принципиалдуу жетекчиси бар экен. Ошого эжеке өзүнүн жазып берген текст менен окуйм. Анда эмесе кеттик. Кочкор районунун Нинакан Жундубаева атындагы мектеп гимназиясынын 6-класстын окуучусу Мырзабекова Бегайым Better When I'm Dancing чыгармасы менен.
ак курбул кызыңыздар, бул кетпей туруңуздар, бул болгону ыраачылыкка жана сөзсүз түрдө баластан гоону телефонго көчүрүп алыңыз, макулбу? Карап коюңуздар, өзү эле Селена Гомес жаш кезинде, эң сонун. Бара берсеңиздер болуп, береңиздерди даярдап койдук, беребиз. Анда эмесе алдыңыздарга Акшоола кыз бала тосолуңуздар. Акшооланын сулууларына кол чабуулар жөнөрсүн. Kızga bağlı, çıksa da
Жомоктор. Кыз бала. Баракелде. Керемет. Караңыздар, туғандар, ең мықты даярдык көргөн топ болгону билинип турат. Керек болса акырына чейин даярдык көрүшкөн. 21 мектептен Исаева Афина жанатан бери даярданып атат. Бир колдоо көргөзүп коюңуздарчы. Исаева Афина, келиңиз, Афина чыгарыңыз. Исаева Афинаға арасылық билдирүү Синекинин Кыргызстан журналын баластан. Чоң рахмат Афина сизге, полчалар мен узатылабыз. Мен кейик болсом мектептен дагы ар дайым Афина менен чогуу жүрөм. Кээ бирөө мен Афинадан дагы жакшыраак ырдайт деп айтып калышат дейт. Бул дагы 21 мектептин таланттуу кызы экен. Сейитбек кызы Сезима. Тосолуңуздар. Ой,
келиңиз Сезима кетпей туруңуз. Сизге дагы ыраазычылык катты беребиз. Бул сиздики жана бул билеттер дагы сизге. Чоң рахмат. Деги эле биз баарыбыз көрүп калганбыз, чыгыш кинолорун көрүп баары кыйын деп. Ал эми Кыргызстандын өзүнөн чыккан көп нерселер бар, ошону дагы изилдеп билгенге дагы мен сиздерди чакырам. Ал эми ошол таланттардын бири менин мугалим үйрөткөн, мугалимимге чейин эч ким деле мындай өнөрдүн ээси эмес эле дейт. Сырдуу Комуз номери менен алыңыздарга таланттуу цирк артисти тосуп алыңыздар. Образыңызды қойын. Қадірлі меймандар, Баластан интерактивдік балдар журналы сіздер үшін жыл сайын ушундай чоң концерт уюштуранга аракеттенмекчи. Ал эми сіздер үшін дагы бир ыраазычылыгыбызды билдирмекчибиз. Ардактуу ата-энелер, Баластанга кошулуңуздар, Баластан менен бирге болуңуздар. Анткени бир элдин келечегин көргүн келсе, анын жаштарына кара дейт. Азыркы ушул учурда бизди дегеле баарыбызды кубантып аткан, ушундай сыяктуу Баластан кылып аткан эмгектер көп болсун. Баарыбызда ийгиликтерди каалайбыз. Жана эң маанилүүсү, балдарыбыздын, кыздарыбыздын өмүрлөрү узун болуп, Кыргыздын келечегине жараган мыкты мырза, мыкты айым болуп чоңолсун деп баарыңыздарга каалап өтмөкчүбүз. Görüşkönчө сак саламаттыгыңыздар. Мен атым Мыкты Санжар, ушун менен концертибиз соңуна чыкты. Чоң рахмат.